Коронавируска каршы республикалык чам штабтын бүгүнкү 24 ноябрдагы маалыматына караганда кечээден бери Кыргызстанда бул инфекциядан 3 адам каза болду. Жалпысынан өлкөдө коронавирустан көз жумгандардын расмий катталган саны 2732 адамга жетти. Соңку бир күн ичинде вирустагы 43 адамдан жаңы табылса, 94 адам илдеттен сакайып чыкты. Бүгүнкү күндө стационарларда 454 адам, амбулатордук түрдө 582 адам коронавирустан дарыланууда. Кыргызстанда пандемия башталгандан бери 182.996 адам коронавирус жуктурса, алардын 177.693-ü айыгып чыккан. Бишкек шаарында тапанчадан ок чыгарган жигит милицияга жеткирилди. Бул тууралуу Ленин райондук ички иштер башкармалыгынан кабарлашты. Социалдык тармактарда камуфляж кийген жигит тапанчадан ок чыгарган видео тараган. Милициянын маалыматына караганда, окуя 12 ноябрга караган түнү Чүй менен Турузбеков көчөлөрүнүн кесилишинде болгон. Аталган факт жоруктар жөнүндө кодекстин 121-беренеси. Калктуу конуштарда ок атуучу куралдан атуу менен катталды. Милиция кызматкерлери видеодогу жигитти бүгүн 24 ноябрда райондук ички иштер башкармалыгына алып барышты. Видеодогу жигит 2002-жылы туулган жаран экендиги белгилүү болду. Бүгүн 24 ноябрда Бишкек шаарындагы Борбордук шайлоо комиссиясынын имаратынын алдында нааразычылык акция өттү. Тынчтык митингке камактагы саясатчы Равшан Жээнбековдун тарапташтары да чыгышкан. Алар колдоруна "Таза шайлоо жок, Шайлдабекова кетсин" деген жазууларды кармап турушту. Акциянын катышуучусу жарандык активист Өндүрүш Токтунасыровдун айтымында, шайлоо жараянында талапкерлерге тең укуктар жана мүмкүнчүлүктөр түзүлбөй жатат. Кошумчалай кетсек, жогорку кеңешке шайлоо 28 ноябрда өтөт.